сабак. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Силерге жагымдуу маанай каалаймын. Күндөй болсун жүзүбүз, ынтымакта, биримдикте болсун күлкүбүз. Кыргыз тилине сабагына байланыштуу окуу куралдарыңарды камдап алган болсоңор, сабагыбызды баштайбыз. Кана балдар, бул жерде муун деген сөзгө байланыштуу муундар чачырап кеткен экен. Келгиле, ошол муундардан сөздөрдү курап, сүйлөм түзүүгө аракеттенип көрөлү. Азаматсыңар. Муун, жа, на, та, шы, мал деген сүйлөм түзүлдү. Демек, биздин бүгүнкү темабыз муун жана ташымал. Бүгүнкү сабакта муундун түрлөрүн жана ташымалдоонун жолдорун кайталайсыңар жана аларга карата берилген мисалдарды салыштырасыңар, далилдейсиңер. Кана балдар, муун деп эмнени айтчу элек? Сөздүн бир ыргак менен айтылган бөлүгүн муун дейт экенбиз. Жана сөздө канча үндү тыбыш болсо, ошончо муун болот. Муундун канча түрү бар? Эстегиле. Туура, муундун 3 түрү бар. Алар кайсылар? Алар ачык муун, жабык муун жана туюк муун деп аталат. Кандай тыбыштар менен жасалган муундарды ачык муун деп айтабыз? Ооба, жалаң үндүү тыбыштан жасалат же үнсүз менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктаган муундарды ачык муун деп айтабыз. Мисалы, то деген сөз үнсүз менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктады. Кийинки мисал. Ары деген сөздүн биринчи мууну жалаң үндүү тыбыштан жасалды. Ал эми экинчи муун үнсүз менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктады. Кийинки сөз ме деген сөздүн биринчи жана экинчи мууну тең ачык муун болду. Себеби эки муун тең үнсүз менен башталып, үндүү тыбыш менен аяктады. Ал эми жабык муун деп кандай муунду айтабыз? Үндүү тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктаган муундарды жабык муун деп айтабыз. Жабык муунга карата мисалдарга көңүл бургула. От, эт, ат бул сөздөрдөн эмнени байкадыңар? Ооба, 3 сөз тең бир эле муундан туруп, бирок алар үндүү тыбыш менен башталып, үнсүз тыбыш менен аяктады. Демек, бул сөздөр жабык муун болот. Ал эми туюк муун деп кандай муунду айтабыз? Ооба, муундун башында жана аягында үнсүз тыбыштар болот. Мисалы, бак, таш деген сөздөр бир муундан турат. Бул сөздүн башкы тыбышы жана аяккы тыбышы да үнсүз тыбыштан турат. Кийинки сөз мектеп деген сөз 2 муундан түзүлгөн жана 2 муундун башында жана аягында да үнсүз тыбыштар болгондуктан туюк муун деп аталат экен. Ал эми балдар, ташымал деп эмнени айтабыз? Демек, жазууда сөздүн батпай калган бөлүгүн жаңы сапка жазуу ташымалдоо деп аталат экен. Бирок бул сөздөр муунга карата ташмалданып жазылат. Муун боюнча ташмалдап жазуунун да эрежелери бар. Демек, ошол эрежелерди эске алуу менен
ташмалдоо керектигин эсиңерден чыгарбашыңар керек. Мисалы, туулган жана мээрим деген сөздөр туура ташмалданды деп ойлойсуңарбы? Демек, туулган эмес, туулган. Мээрим эмес, мээрим деп ташмалдоо керек. Себеби созулма үндүлөр бөлүнүп ташмалданбайт. Ал эми ат, кат, суук, ай, күн, түн, баш, таш деген сөздөр канча муундан турат? Ооба, булар бир муунду сөздөр. Бул сөздөр ташмалданабы? Жок, кыргыз тилинде бир муунду сөздөр ташмалданбайт. Асыл, адам, акыл, ата деген сөздөр туура ташмалданганбы? Бул сөздөр туура эмес ташмалданган. Эреже боюнча бир тамгалуу муунду саптын башына калтырып жазууга болбойт экендигин эсибизден чыгарбагыла. Ал эми бо-ё, тар-би-я, кары-я деген сөздөр туура ташмалданганбы? Бул жерден дагы эмнени байкадыңар? Туура айтасыңар. Бул сөздөр дагы туура эмес ташмалданган жана йоттошкон тамгалар өзүнчө ташмалданып калганын байкадык. Анда бул сөздөр боюнча кандай эреже чыгарсак болот? Ооба, йоттошкон тамгалар муунду түзсө да өзүнчө ташмалданбайт. Эгерде сөз ичиндеги ичкертүү белгиси жана ажыратуу белгилери мурдагы муунга кошулуп ташылып жазылат. Мисалы, подъезд, консультация, конки. Ал эми касса жана кана туу деген сөздөр туура ташмалданганбы? Ооба балдар, булар туура эмес ташмалданган. Анткени касса эмес, касса болот. Кана туу эмес, канат туу болот. Себеби катар келген окшош үнсүздөр бири-биринен ажырап ташмалданып жазылат. Келгиле, бул тапшырмадагы сөздөрдү муун боюнча ташмалдап жазып көрөлү. Сөз кадыры деген ыр саптарынан алынган. Ал эми ыр саптарынын автору Жалил Садыков. Биринчи ыр саптары менен таанышып алалы. Жакшы сөз сүйкүм угулат. Жакшы сөз күндөн жылуураак. Жакшы адам сөзгө түшүнөт. Жакшы адам сөзгө жыгылат деген ырдын маанисинен эмнени түшүндүңөр? Туура айтасыңар балдар. Жакшы, жылуу сөздөр кулакка жакшы угулат жана бирөөнүн жардамына муктаж болуп турсаң, ороңдоп сурансаң, эч ким жардам бербей коюшу мүмкүн. Ошондуктан жакшы, сылык сурансак, кандай адам болбосун, сөзүңө түшүнүп, жардамын эч убакта аябайт. Келгиле балдар, ыр саптарынын маанисин түшүнүп алгандан кийин муун боюнча ташмалдап жазып көрөлү. Жакшы сөз сүйкүм угулат. Жакшы сөз күндөн жылуураак. Жакшы адам сөзгө түшүнөт. Жакшы адам сөзгө жыгылат. Кана балдар, бул жерден кайсы сөздөр ташмалданган жок?
Ооба, туура. Сөз, адам деген сөздөр ташмалданган жок. Эмне үчүн ташмалданган жок? Азаматсыңар. Сөз деген сөз бир муундан тургандыктан ташмалданган жок. Ал эми адам деген сөздүн биринчи мууну бир тамгадан тургандыктан бул сөз дагы ташмалданбайт. Демек балдар, ташмалдоого карата эрежелерди дил баян, кат жазуу, баяндама, көнүгүү иштөөдө жана башка жазуу иштерде дайыма керектигин эсиңерден чыгарбагыла. Жогоруда айтылган эрежелерди туура колдонгула. Кана балдар, жогорудагы айтылган эрежелер боюнча бир нече тапшырмаларды аткарып көрөлү. Бул тапшырмада сөздүн биринчи мууну кандай муун болот? Ал-ча деген сөздүн биринчи мууну кандай муун? Ал деген муун жабык муун экен. Анткени үндүү тыгыш менен башталып, үнсүз тыгыш менен аяктады. Ал эми кулпу деген сөздүн биринчи мууну кандай муун? Эң туура. Кул деген муун туюк муун. Себеби бул муун үнсүз тыгыш менен башталып, үнсүз тыгыш менен аяктады. Кийинки ба-ка деген сөздүн биринчи мууну кандай муун? Ба деген муун ачык муун. Себеби үнсүз тыгыш менен башталып, үндүү тыгыш менен аяктады. Ошондуктан ачык муун болду. Кийинки тапшырма. Жалаң туюк муундан турган сөздөрдү белгиле. Мисалы, бур-чак, ша-мал, жыл-дыз, май-рам, жай-ло деген сөздөрдүн кайсынысы жалаң туюк муундан турат? Демек, бур-чак, жыл-дыз, май-рам деген сөздөр жалаң туюк муундан түзүлгөн. Кийинки тапшырма. Жалаң ачык муундан турган сөздөрдү белгиле. Мисалы, балык, мугалим, балаты, жыпара, жатакана деген сөздөр берилген болсо, кайсы сөздөр жалаң ачык муундан түзүлгөн? Балаты, жыпара, жатакана деген сөздөр жалаң ачык муундан түзүлгөн. Кийинки тапшырма. Алы токторго жем чачты деген сүйлөмдөгү сөздөр туура ташмалданганбы? Туура эмес ташмалданган. Себеби эреже боюнча созулма үндүлөр өзүнчө жазылып, ташмалданбайт. Саламатсызбы, эжеке деген сөз туура ташмалданганбы? Саламатсызбы, эжеке деп туура ташмалданган. Кана балдар, ташмалдоо боюнча кандай эрежелерди эсиңерде калды? Созулма үндүлөр бөлүнүп ташмалданбайт. Бир муунду сөздөр ташмалданбайт. Бир тамгалуу муунду саптын башына калтырууга болбойт. Йоттошкон тамгалар муунду түзсө да өзүнчө ташмалданбайт. Сөз ичиндеги ичкертүү жана ажыратуу белгилери мурдагы муунга кошулуп ташылат. Катар келген окшош үнсүздөр бири-биринен ажырап ташмалданат.
Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды да жыйынтыктап алдык. Эгерде муунду туура бөлгөндү жана ташмалдоону жакшы билсек, жазуу иштеринде жана шар окуп түшүнүүдөн кыйналбайбыз. Ошондуктан өтүлгөн темаларды жакшы түшүнүп, эрежелерди эсиңерден чыгарбагыла. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Бардыгыңарга ийгиликтүү күн каалоо менен биргеликте билимге ар дайым умтулган окуучулардан болгула. Кийинки сабакта жолугушканча сак саламатта калгыла. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.